Ошто Кытайга жүк ташыган 50дөн ашык айдоочу нараазычылыкка чыгышты. Алар Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Эркечтам өткөрмө пунктундагы тыгынга нааразы болуп, Кытайга кирүүгө уруксат документтери кезек менен берилүүсүн талап кылышты. Міне де қарапайым шопырлар көбі өчірітті күтіп жатып қалып отабыз. Алды 2 айлап тұрып отады, арты 15 күндеп тұрып отады. Бардығында бала чақа бар, ақша тапсам деген ниет. Анан өчіртке кече дағы мен сөз ұғып қалдым, көптеген машина кире алба, бұл анық кире албағаны. Барып Эркечтамға барып күтпесе деле, ушул жерде күтіп отабыз да, үйдө күтіп отабыз да. Башка ишибиз болбогондон кийин бала чаканы бакканы, акча тапканын айла жок күтіп отабыз. Өчүрүт менен каттаса баары. Фирманын машинасы болобу, менчик болобу, бардыгы тең болсо, баарыбызга тең болсо. Бирөө иштесе, бирөө карап жатпаса деген эле талап. Дазвол дегенди, ошол дазвол дегенди мен жеке оюм, ушул жерге алып келсе, мына биз азыр Каратайда турабызбы, мына Капилка дейбиз, ушул жерге алып келсе, электрондуу өчүрүт кылып, ушул жерде өчүрөттө туруп, өчүртү келген чыгып аткан машинага дазволду берсе, аябай жакшы болмок. Айдоочулар коомдук бирикмесинин төрагасы Надыр Токторов мамлекет жүк ташыгандарга көмөк көрсөтпөсө, айдоочулар ишсиз каларын айтууда. Бул учурда Өзбекстан, Кытай унаалары кезексиз кетип, жүк ташыгандардын иши татаалдашат дейт. Көйгөйдү чечүү үчүн айдоочулар 2 ай мурун өздөрү демилге көтөрүп, каражат чогултуп, Каратай айылындагы 10 гектар жерге оор жүк ташуучу унаалар токтоочу жай курушкан. Жер мамлекет тарабынан бөлүнүп, айдоочулар 20 миллион сомго жакын каражат сарптаган. Алар айдоочулардын кезегин электрондук ыкма менен жасап, атайын тиркемеде даярдатышкан. Электрондук очерет менен границадан, чегарадан погран службалар өткөрө алатыган, күнүмдүк өткөрө алатыган машинени ченеп өткөрсөк деген максат деп сунуш бергенинде губернатор бизге кат менен кайрылгыла. Макул, биз маселеңерди чечип берейли, ушуну аракет кылып биргеликте кылайлы деген эме менен мен губернаторга кат менен кайрылгам. Каттын негизинде атайын рабочий группа түзүп буга областтык администрация атайын тиешелүү органдарды айтып, андан тышкары мына кадастр, жерге тиешелүү айыл өкмөттөр жана акимдер менен сүйлөшүп, ушул жерди ажыратып бергенге жардам беришти. Область администрация. Андан кийин биз ушу жасашын, ушул жерди ушундай кылып, ушу шарттын заманбап кылып, технологиясын бардыгын анан өзүбүздүн каражаты менен жасадык. Айдоочулардын каражаты менен жасадык. Канча? 20 миллионго жакындап калды, бир 17-18 болсо керек. Ушундай бир 17-18 биздер эсегин билбей калдык. Мына баягы бланка, разрешение бланка, мына электрондук очереттин негизинде бериле турган болсо, мына жерде өтө баягы биз айткан тыгындар жоюлат, шопурларга жеңилдик болот. Айдоочулар Абу Сахи карго компаниясы да электрондук кезек менен иштесе дейт. Аталган компаниядан жүк көбүрөөк чыгарын айтат. Буга чейин 2020-жылы Ошто айдоочулар Абу Сахи компаниясынын жүк ташуучу унаалары гана өтүп жатканына нараазычылык билдиришкен. Бул компаниянын бир нече журналисттик иликтөөдө аты аталып, анын жетекчиси кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр экени белгилүү болгон. Эми өзүм деле малында Абу Сахида иштегенмин. Бирок деген жери бар да. Бирок деген. Основной мындай жүк эми ошол фирмадан көбүрөөк чыгат да. Ошо Абу Сахи деген фирмадан көбүрөөк чыгат. Ошону койсо, ошо частный машиналарга дагы ошо тийсе, ошол жүктөрдөн. Лишь бы ошо жерде жатпай, ошо Кытайдын ичинде жатпай, ушундай бирдей болсо деген эмебиз да, мындай талап ошол да. Машинелердин бул жака 250 машине, Өзбекстанга 250 машине, Кытайдын ичине машинелерди коюп, Казакстанга машинелерди коюп бир компания. Ошентип биздин конкуренциядан кыргызстандыктардын жумуш ордун тартып алып коюп атат да булар. Ошондо муну иштесе Абу Сахи дагы ушул. Вот эгерде бул иштесе Абу Сахинин жүгүн, өзүнүн каргонусунун жүгүн бизге кереги жок. Болгону ошол жакта колейкада турду да Абу Сахи дагы. Ошо 3-7 күндөп 6 күндөп турду да колейкада, очерет күтүп. Ошол колейканы биз бияка жылдырып коюп атабыз. Ошол Абу Сахи дагы ушу колейкага келип турсун да. Ал эми транспорт жана жол министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгынын башчысы Бакай Жолдошбаев Кытайга кирүүгө макулдук баракчасынын кезек менен берилүүсү мыйзамга карама-каршы экенин айтты. Бул боюнча бизге кайрылган, эмне деп кайрылган?
Бизде уруксат кагаздары берилет. Кытайга кириш үчүн уруксат кагазын алышат ар бир айдоочу. Ошол айдоочу кагаз, айдоочу уруксат алганда бизден электрондук чыккан талондогу очередке карап бериңиздер деген сунуш болгон. Ал сунуш эми 20 майдагы 2022 жылы чыккан 259 токтом положениеде жазылгандай ага карама каршы келип калат. Мен анда талонуңдагы номерди алып кел, анан мен таза берем десем, мен алардын укугун чектеген болуп калам. Ошон үчүн мен буларга ушундай туура түшүндүрүп атам. Андай болбой калат, биздин эмнеге кирбейт ал. Анда мен башка айдоочулардын укугун чектеген болуп калам, аны бербей кое албайм деп атам. Оштогу айдоочулар коомунда жалпы 3000ден ашык айдоочу бар. Жогорудагы көйгөйлөрдү айдоочулар маал-маалы менен көтөрүп келишет.